Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 февралда Казакстандын Алматы шаарында январь окуясында курман болгондорду эскерүү митинги өтүп жатат. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Казакстандагы тополоң болгон күндөн бери бүгүн туура 40 күн өттү. Мындан улам Алматынын Республика борбордук аянтына эл чогулуп башаламандыкта каза болгондор эскерилип, Куран окулган. Митингге чыккандардын арасында январь окуясында көз жумган жарандардын жакындары да бар. Жергиликтүү басмалардын маалыматында чогулгандар азырынча тарай элек. Алар бийликтен тополоңго катышууга шектелип кармалгандарды кыйноону токтотууну талап кылышууда. Жарандар митингге «Халк террорист эмес, башкача айтканда элдер террорист эмес, биз эркиндикти талап кылабыз» деп жазган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Бүгүн Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев да Нур-Султан шаарындагы Хазрет Султан мечитине барып, январь окуяларында каза болгондорду эскерген. Экс-депутат Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова партиялашы Мирлан Ураимов бийликти басып алуу тууралуу эч качан пикир жазбаганын билдирди. Нарматова Ураимовдун Facebook аккаунтун бузуп киришкен деп белгиледи. Анын айтымында чагымчыл материалдарды тараткан деген жүйө менен Ураимовдун кармалышына себеп болгон комментарий 22 январда башка телефондон жазылган. Нарматова дал ошол күнү Ураимовдун аккаунтун бузуп киришкенин белгиледи. Ураимов жазды деген комментарийде атайын тийиштүү тараптар жазганы жөнүндөгү далилдер төмөндө тиркелди. Ураимовдун Facebook барагын бузуп кирип, башка телефондон жазылганын табышты. Эсиңер барда мыйзамсыз аракетиңерди токтоткула бийлик. Силердин билигиңер менен акчаңардан улук Кудай бар. Тез аранын ичинде Ураимовду бошотуп койгула, уят деп жазды ал. Ал арада социалдык тармактарда жарандык активисттер жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары «Камасыңар, баарыбызды камагыла» деген флешмоб уюштурушту. Нарматова Facebook барагына бийликти басып алуу боюнча Камчыбек Ташиев мастер-класс өтүп берсе жарай турган киши деп жазып, Ташиевдин эл алдында сүйлөп жаткан эски видеосун жарыялады. Молдомуса Кангантиев менен Коштор Зыйнаты Абдалаз Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Коштор Зыйнаты 14 февраль күнү саат 10 башталат. Молдомуса Кангантиев 1958 жылдын 31 мартында Жалал Абад областынын Майлисай шаарында туулган. 1989 жылы Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетинин укук таануу адистиги боюнча аяктаган. Эмгек жолун Улуттук банкта күзөтчү катары баштаган. Кийин социалисттик менчиктүү уурдоого каршы бөлүмдө нөмөтчүдөн тарта 11 кызматкерге чейин жеткен. Андан соң Жалал Абад милициясында ар кайсы кызматтарды аркалап жүрүп, 2005 жылы Жоғазын революциясынан кийин Бишкек милициясынын жетекчиси болуп тайындалган. Бул кызматта 3 жыл отуруп 2008 жылдын январь айында Ички иштер министри болгон. Ички иштер министрликти ал 2010 жылга чейин жетектеген. 2010 жылы 7 апрелде эл Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы митингге чыкканда нааразычылык эң курч болуп турган Талас шаарына барган. Ошол жерден митингчилердин колуна түшүп калып, уур тепкиге алынган. Көп өтпөй анын жубайы Кыргызстандан алып чыгып кеткенин жергиликтүү ЖМКлар жазган. Бирок 26 апрель күнү Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы россиялык кесиптештеринин жардамы менен Москва шаарынан аны колго түшүрүп Бишкекке алып келген. Ага кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу жана шалаакылык беренелери менен айып коюлган. 2019 жылы Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевди бардык айыптоолор боюнча далил табылбагандыктан күнөөсүз деген чечим чыгарган. Улуу Британиянын The Economist Intelligence Unit изилдөө борбору Кыргызстан Борбор Азиядагы башкы авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду деп эсептейт. 2020 жылы Кыргызстан илимий борбордун индексинде 101 орунда болсо, 2021 жылы 107 орунга түшкөн. Кыргызстан авторитардык режимдеги мамлекеттерге кошулуу менен катар эле гибриддик режим статусун жоготту. The Economist Intelligence Unit изилдөө борбору мындай өзгөрүүлөрдү өлкөнүн парламенттик башкаруу формасынан президенттикке өтүшү жана мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарынын жана таасиринин кеңейиши менен түшүндүрүүдө.
Өткөн жылы шайлоочулардын эң төмөнкү катышуусунун шартында республика Садыр Жапаровду Кыргызстандын лидери кылып шайлады жана президенттик башкаруу системасына өтүүнү колдоду. Жыл ичинде мамлекет башчыга кеңири ыйгарым укуктар берилди. Ошол эле учурда ал аткаруу бийлигинин негизги фигурасына айланып, мыйзам чыгаруу жана сот бутактарына таасири күчөп, бийликти бөлүштүрүү дээрлик жоюлду деп айтылат борбордук баяндамада. Борко кеңештин жыйынында депутат Эрлан Көкулов каржы пирамидасы менен алектенген шылоондарды көзөмөлгө алуу зарылчылыгын белгиледи. Анын айтымында акыркы 4 жылдан бери элди алдагандар көбөйгөн. Эл алданып жатат. Андыктан министрлер кабинети ыкчам чара көрүп шылоондукту токтотушу керек. Бул схемаларды ачыкка чыгарып токтотсо боло турганын көргөм. Бул тармакта ички иштер министрлиги жакшы иш алып барбай жатат. Биринчи кайрылып келген жарандардын арызы каралбай туруп калгандыктан көп адам алданып калууда. Каржы пирамидаларынын аягы жаман бүтөт дегенге карабай көп адам адашты деп кошумчалады. Ошондой эле бул багытта келген биринчи эле арызды ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин кароосу менен маселенин алдын алууга боло турганын кошумчалады. Буга чейин маалым болгондой, Ошто 10 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан студент кыздын сөөгү сүйлөшкөн жигитинин үйүнүн короосунан казылып алынган. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынын билдиргендей, шектүү маркумду 9 жолу бычак сайып өлтүргөн. Шектүү из жашырып Өзбекстан аркылуу Россияга качып, бирок кайра кайтып келип күнөөсүн моюнга алды. Кокусунан болуп кетти. Шок абалда болуп калдым, деп билдирген 1998 жылы туулган шектүү. Алгачкы маалыматтар боюнча жаштардын чырына кыздын кош бойлумун деген сөзү себеп болушу мүмкүн. Бирок бул маалымат тактала элек. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ал эми шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Белгилүү болгондой, экөө тең кыз-жигит Ош мамлекет университетинин медицина факультетинин 4-курсунун студенттери, тактап айтканда курсташтар болушкан. Экөө тең эң жакшы деген баага окуп, группанын башчылары болгон. Мугалимдердин айтымында буга чейин алардын терс жүрүм-туруму байкалган эмес. Кыздын өлүмүнө шектүү жигит окуя болгон үйдө жалгыз жашап жүргөн. Апасы Россияда мигрант экендиги маалым болду. Кыздын сөөгү Ош шаарынын Кеңеш айылында жерге берилди.